Салам алейкум Азыл да жолу. Жеңишиң куттуу болсун. Аябай эмоционалдуу күрөш болду. Көпчүлүк баягы достук беттеш болот деп күтүп аткан, бирок Власов башкача настрой менен чыкканын көрдүк. Башында баягы сүзгүлөп жүдөт окшойт анча эле. Жок, мен ойлойм бул күрөштө ар бир спортсмен жеңгенде чыгат. Көп нерсеге даяр болуп чыгат, ошондуктан атайын кылган жок деп ойлойм анын баарын. Спортсмен утуксу келгенде ошончолукка чейин жан талашкан болот. Сезимдер кандай болду? Баягы Бишкекте 2018-жылы Азияны утканыңда дагы примерно ушундай болсо керек. Ошондой. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Болду кандай? Мен ойлойм бүгүнкү күндөгү жеңиш андан бир топ маанилүү жана бир топ чоңураак сүйүнүч тартып алдым мага. Мен спортту жаңы баштап, Майрамбек Ахмедов тренериме жаңы мен келип баштаганда бул жигит уже олимпиададан уткан. Мен ошондо бул жигитти карап чоңойгом. Орустарда сөз бар эмес, тренируйся до тех пор, пока твой кумир не станет твоим соперником. Мен кумир деле туткан эмесмин, бирок ушул баланы көрүп чоңойгом. Ушундай болгум келип, бүгүнкү күндө аны жеңип отуруш мен үчүн өтө чоң жеңиштердин катары болуп кетти. Негизинен кандай ойлодуң эле күрөш ушундай эле абалда өтөт деп күттүң беле же баягы ойлогон жерден болуп кетти ушундай кыска баягы минимальный шот менен болгонун айтам. Мен эми примерно билет болчумун бул бала кандай способностьтары бар экенин. Мен өзүм үстүнөн партиялерде иштегенде ойлогом минимум 2 упай алам деп. Бирок алган жокмун. Ошол тактиканы өзгөртүүгө туура келди. Ошол бир эсебинен болсо дагы уткум келип. Экинчи партерге дагы зачита кылганга көз жетип калды биринчи партерге. Баягы көпчүлүк айтып атпайбы азырчы Власовдун өзү тактикасын салып койду депчи. Власов ушундай тактиканы көп салчу. Маанилүү беттештерде. Власов деген өтө чанда эле экинчи партерге аракет кылат. Постоянно чыкканда биринчи партер алып, прием жасап, андан кийин схватканы уланткан жигиттердин бири болчу бул. Мен деп айтышым, бирок алхамдулилля, Аллага шүгүр, бүгүн жеңиш мен тарапта болду, Аллах мени колдоду. Күйөрмандар тууралуу айтсаң, кандай сезимде болуп аттың күрөшүп аткан учурда? Күйөрмандарга бир өзгөчө ыраазычылыгымды билдиргим келет, анткени өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң. Мен бул жеңишке болгон кызуум күчөдү, дагы да көбүрөөк жеңишке жетким келди. Анткени мага ишенип турган элдин үмүтүн актап, ишеничин актагым келди. Жакшы, эми алдыдагы кадамдар кандай болот? Реванш болот окшойт, Азыр акырын ошол нерсени раскрутка кылып башташты окшойт дароо эле турнирден кийин эле. Мен ошол коврдун үстүндө айтып өткөндөй эле мен ойлойм, биз эл күткөн күрөштү көрсөтө алган жокпуз. Бул жерде дело принципи болду. Аныктоо керек болду, ким жеңип чыгат экенин. Экинчи схватка мен ойлойм зрелищныйраак болот. Анткени бул да түшүндү канчалык деңгээлде күрөш көрсөтө алат экенин мен дагы Кудай буйрса жакшыраак тренировка кылып, экинчи беттеш өтсө, Кудай буйрса жакшы формада кирип күрөшкө жатат. Анткени бул жака биз жакын эле Азия чемпионатына күрөштүк. Өзү калмап бир аз өзүмдүн формам эң жакшы формада келе алдым деп айта албайм. Ошондуктан дагы бир жолу реванш болсо, мен ал турнирге жарым жыл, бир жылдап даярданып, жакшы формада кирип, жакшы күрөш көрсөткүм келет. Алдыда кайсы турнир? Эми Бишкекте рейтингдик турнирге катышсаң керек. Алда эми турнирлер аябай көп. Биздин Азат агай, Улук агай, ошондой эле мен жеке машыктоочум Майрамбек агай бар. Ошондой эле мен Үй-бүлөм, ата-энем 2-3 күн эс алып, Кудай буйрса алдыга кайта план коюп, муну менен токтобойбуз. Бул спорттук карьерамдын бир этабы деп эле айта алам.
жеңиштердин баары дайым эле алдыда дүйнө чемпионаты, олимпиада оюндары жок. Все, рахмат Акжол. Чоң рахмат. Жеңишиң кут болсун дагы жолу.